Эленчи түзөт абагынан качкан боюнча изин суутуп кеткен 5 кылмышкердин бирөөсү Данияр Кадыралиев 16 октябрда атып өлтүрүлгөн. Ал Дордой бир жаңы конушунда жайгашкан дал ушул ээн үйдө жашынып жаткан жеринен кармалган. Ал эми анын жанында жүрөт деген Азамат Мусралиев качып кеткен боюнча дайынсыз. Анткени менен айрым маалыматтар боюнча Азамат Мусралиевди ушул эле Дордой бир жаңы конушундагы тамдын чатырынан байкагандар болгон. Мындай маалыматтардан улам милиция кызматкерлери эртеси күнү эле кылмышкер түнкү убактан пайдаланып качып кетпеш үчүн иттердин жардамы менен тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Абактан качып баратканда кароол аткан октон жарадар болгонуна карабастан Азамат Мусралиевди колго түшүрүү мүмкүн болбой келет. Мындан улам Дордой бир жаңы конушунун тургундары бүгүнкү күнгө чейин кылмышкерлердин кармалбай жатышына сестенишип, качкындардын кол салуусунан коркуп жатышканын жашырышпайт. Анткени буга чейин алар бир үйдүн чатырында же жертөлөсүндө жашырын жатышат деген маалыматтар таркап кеткен. Кармалса деп эле бардык эле адамдардын желаниясы, кармалса тынчыраак уктасак, например, мектепке тынчыраак жөнөтө албайсың, бир жака чыгып кетсе, ушу балдар эртерээк келет бекен, эмне экенде беспокоиться этип без конца телефонду каяктасың, эмне болдуң деп эле турабыз, конечно. Тынч уктай албайсың. Ушундай болот экен. Алар, например, келип туруп менин чырдагыма жатып алса, мен каяктан билем? Туурабы? Ал эми буга чейин Бишкектин Алмата жана Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде ботаникалык бакчада жүрөт деп болжолдонгон Эдил Абдрахмановду эми Кой Таш айылынан көргөндөр табылууда. Ал ошол жерде жашаган досунун үйүнө барып, кийимин алмаштырып чыгып кеткен деген маалыматтар бар. Укук коргоо органдары болсо аталган качкындарга кимдир бирөө көмөк көрсөтсө, мыйзам алдында катуу жазаланып, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратыла тургандыгын айтып эскертишүүдө. Биз бүгүнкү учурда алардын түрмөдө отурган кезинде ага чейинки, анан түрмөдөн чыккандан кийинки байланыштарын туугандардын, андан сырткары алар акча менен камсыз кыла турган адамдарды башка бардык позицияларын баарын тактап, алардын баарын өзүбүз көзөмөлгө алдык. Бүгүнкү учурда алар ушул биздин аймакта жашырынып жүрөт. Бирок бул багытта бүгүн оперативдик маалыматтар бар. Биз мындан сырткары мечиттердин баардыгын текшерүп алып атабыз. Анан өзүңүздөр билесиздер, булар жанакы бүгүнкү күндө жарыяланган сүрөттөрдүн баардыгы тең булар түрмөгө жаңы түшкөндөгү сүрөттөр болчу. Бүгүнкү күндө алардын баары өзгөргөн. Тартип сакчылары изделип жаткан кылмышкерлер сырткы келбетин өзгөртүп алышы мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Алар чачын, кийимин өзгөртүү менен бирге эле сакалдарын алып, көз айнек менен жүрүшү мүмкүн экен. Демек, издөөгө алынган Эдил Абдрахманов, Азамат Мусралиев жана Алтынбек Итибаевдер азыркы тапта мына бул сүрөттөгүдөй болушу да ыктымал. Буга чейин бул кылмышкерлер тууралуу маалымат билгендер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине маалымат берсе, 300 000 сом акчалай сыйлык бериле тургандыгы айтылган. Мына ушул адамдар тууралуу кандайдыр бир маалыматтар болсо, анда мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын ишеним телефонуна бул 0312 коду менен 62 65 04 жана ошондой эле мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын нөмөт бөлүмүнө чалса болот. Телефон номеру 0312 коду менен 66 04 75. Мына ушул эки номерга чалып, бизге кайрылса, анан мына ошол кылмышкерлер табылгандан кийин бул сыйакылар сөзсүз түрдө бериле тургандыгы боюнча кепилдик бар. Эми болсо качкындар жашынган жерди так көрсөтүп берген адамдарга Ички иштер министрлиги да акчалай сыйлык бере турган болду. Анын көлөмү 1 миллион сомду түзүүдө. Бирок ошол эле учурда жөнөкөй жарандар кылмышкерлерди өз алдынча кармоо аракетин көрбөш керек деп эскертишет тартип сакчылары. Кылмышкерлерди тезинен кармоо үчүн Ички иштер министрлиги 1 миллион сом сыйлык жарыялады. Бул сыйлык ошол кылмышкерлердин, качып жүргөн кылмышкерлердин кайсы жерде тургандыгы тууралуу так маалымат берсе, эгер ошол маалымат аныктала турган болсо, анда ошол сыйлык берилет. Биз телефондордун баардыгын бердик. Ал биздин Ички иштер министрлигинин нөмөт бөлүгү, ишеним телефону, андан сырткары кылмыш иликтөө башкармачылыгы, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү 10-чу башкармачылык, анын биздин басма сөздүн кызматында телефондорун бердик. Азыркы тапта укук коргоо органдары Чүй областынын Аламүдүн районунун жаңы конуштарындагы чарбактарды, жертөлөлөрдү жана турак жайдын чатырларын тинтип жатышат. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.